Rasmi dokumentlerge алдын ала жалган маалыматтарды берген бул кылмыш. Туура эмес болсо сизден башка депутат дагы айтсынчы. Мына цифраң туура эмес чыгып калды. Ушун негизинде туура эмес иштеп атасыңар деп. Сиз эле айта бересиз ушунучу. Мен өзүм үчүн бирдеке сураган жокмун. Мен мамлекеттин келечеги ылкак болуп атам. Сиз ссылка кылып атпайсызбы эл аралык методология? Ошол методологияны алалы дагы ошону карап көрөлү. Bir top abroylуу уюмдар ошол биздин улуттук статистиканын эсебин таанып, ошонун негизинде өздөрүнүн немесин берип атпайбы? Эми ошо жөн эле айтып түшүндүрүп чекит коюп коюш керек го дейм. Менин эсебим боюнча 2021-2023 жылдардын жыйынтыгы менен номиналдуу ички дүң продукция менен жана реалдуу ички дүң продукция менен айырмасы 503 миллиард сом болуп атат. Ал эми келе жаткан силердин эле ушул эсебиңер менен келе жаткан 27-жылга чейин уже айырмасы 1 триллион сом болуп калып атат. Ошону мен 2 айдан бери 3 министриңизди чакырып, ошону же тактап туура эмес экенин айткыла, же болбосо мойнуң аргалып турушун оңдогула дегенди мен эч эле ошону эме кылып атам. Өзүңөр жакшы билесиңер. Расмий документтерге алдын ала жалган маалыматтарды берген бул кылмыш. Бул служебный подлог деп коет муну. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз ошого көңүл буруп койсоңуз. Расмий документтерге жалган маалыматтарды берип атат деп мен өзүм эсебим менен көргөзүп атам. Ушуну тактап койгула. Же ушуну туура эмес деп отрицать эткиле мага мойнума коюп бергиле. Же болбосо туура ошол деп менин мойнума ушуну коюп тактап коелу деп айтып атам. Себеби деген бул кийин жыйынтыгы чатак болот. Текущий моментте анча билинбейт, но бирок келечекте перспективада бул аябай чоң проблемаларга алып келет биздин экономикабызда. Эми бул жерде наскомстат бар. Бул жерде эгерде ушул мамлекеттик органдар ушундай сиз айткандай эле кылып аткан болсо, жокко тартылышат. Сиз айткандай эле кылып аткан болсо. Эми сиз ушул нерсени мына сиз менен иштегенибизден бери 4 жылдан бери айтып келатасыз. Жылда айтасыз. Туура эмес маалыматтар депчи. Туура эмес болсо сизден башка депутат дагы айтсынчы, урматтуу депутаттар. Айткылачылар дагы. Мына цифраң туура эмес чыгып калды. Ушун негизинде туура эмес иштеп атасыңар деп. Сиз эле айта бересиз ушунучу. Анан эгерде чын айтканда ушу Минэкономика менен отуруңуздар, Минфин менен отуруңуздар, ушу профессионалдар өздөрү чечсин да. Отуруңуздар, чечкиле да. Мен катышым болобу, мен акырында текшеремин, акырындачы. Акырында жыйынтыгын текшерем. Сиз айткандай туура эмес маалымат киргизсе, карабайбыз кимиси болсо дагы, жоопко тартабыз. Мен өзүм үчүн бирдеке сураган жокмун. Мен мамлекеттин келечеги ылкак болуп атам. Ошондуктан сиздерге официальный расмий кайрылып атам. Ошого так айтып коюңуз, качан жолугушабыз? Жаңы жылдан кийин сиз методологияңызды мага берип коюңуз, мен окуп. Методологияны бериштин кереги жок да, методологиясын мен ошол эле эл аралык методология менен эле киремин сиз. Көргөзүңүз ошону. Ошону давайте сиз ссылка кылып атпайсызбы эл аралык методология? Ошол методологияны алалы дагы ошону карап көрөлү. Мен деле ошол методология менен эле айтып атам сиздерге. Сиздердин цифраңыздар менен айтып атам сиздерге. Эмки жумада кабыл. Только сиздердин цифраңыздар. Мен өз оюмдан эчтекен ойлоп чыккам. Мага расмий Бул маселе боюнча чекит коюш керек, өзүңүздөр билесиздер. Эми бул кандай санайт, кандай эсептейт? Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Евразия банкы жана башка bir top abroylуу уюмдар ошол биздин улуттук статистиканын эсебин таанып, ошонун негизинде өздөрүнүн немесин берип атпайбы? Эми ошо жөн эле айтып түшүндүрүп чекит коюп коюш керек го дейм.